Сайттын кургак учукту айыктыруу долбоору бул Кыргызстандагы кургак учукту туруктуу түрдө жеңкенге каршы күрөшкө багытталган 5 жылдык долбоор. Иш республиканын бардык региондорунда, анын ичинде Чүй облусунда жүргүзүлүүдө. Кургак учуктун алдын алууга жана дарылоого туура келсе да, Кыргызстанда бул жугуштуу оорунун эпидемиясы сакталууда. Жыл сайын биздин өлкөдө кургак учук болжолу менен 5000 кишиге диагноз коюлат. Жабылганда бир жарым жылга жабылат. Ошол убакта ошол жакта болуп калышы мүмкүн да. Эгерде биз бул аппарат колдонсок да. Кургак учукту азайтуу маселеси болуп атат да. Себеби эмне үчүн Чүй областында өткөрүлүп атат? Чүй областы тилекке каршы Кыргызстан боюнча кургак учук менен ооругандарда биринчи орунду көп жылдан бери алып келатат, бербей да катат десек болот. Себеби Чүй областында миграция көп болуп атат. Эң эле негизги себептеринин бири ошо болуп атат. Амбулаториялык дарыланууда жүргөн Чүй облусунун бейтаптарына кургак учукка каршы жардам көрсөтүүдө жакшыртылган тутумду киргизүү үчүн борбордо президенттин Чүй облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн, облустук жана райондук саламаттык сактоо уюмдарынын жетекчилеринин катышуусу менен тегерек стол өттү. Что же мотивирует людей пройти обследование на туберкулез? Во-первых, это самомотивация, то есть желание людей узнать о состоянии своего здоровья, подтвердить или исключить туберкулез. Кургак учук оорусу бул биздин баарыбыздын жалпы коомдун көйгөйү болуп турат. Кургак учук менен ооругандарды биз жалпы коом колдошубуз керек го деп ойлойм. Себеби аларга социалдык колдоо, психикалык колдоо көргөзбөсөк, аларга кичине ушул ооруну жеңиш кичине кыйыныраак болуп калат да. Саламаттык сактоо чөйрөсүндөгү адистер өздөрү белгилегендей, стигматизация жана басмырлоону азайтуу боюнча калк менен иш алып баруу, эң башкысы кургак учук инфекциялык ооруну турукташтыруу боюнча иштер саламаттык сактоо кызматкерлери тарабынан гана эмес, бийлик тарабынан да жүргүзүлүшү керек. Нурай Кайратова, Келдибек Уланбеков, СТВ.